урматтуу замандаштар, кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүнкү ишемби күнү жүргүзүлүүчү социологиялык иликтөөбүз кайрымдуу бололу деген темада жүргүзүлүп, республикабызда азиздер жана дүлөөлөр коомунун азыркы учурдагы абалы жана ага боло турган жардамдар тууралуу сөз болмокчу. Ушуга байланыштуу Кыргызстандагы азиздер жана дүлөөлөр коомунун төрагасы Мамбетакунов Калык Барктабасович биздин бүгүнкү түз эфирге келип, сиздердин суроолоруңуздарга жооп берип, ушул маселе боюнча ой пикирлериңиздер менен тең бөлүшмөкчү. Ал эми биз социологдор ушул коомдун мындан аркыдагы абалын жакшыртып кетүү үчүн мындай деген суроо менен кайрылуу тууралуу чечтик. Сиздердин пикирлериңиздерди билүү максатында. Көрүү жана угуу жагынан майып адамдарга мамлекет тарабынан кандай камкордук көрүү керек деп эсептейсиз? Ушул биз берген сурообузга карата өзүңүздөрдүн пикирлериңиздер болсо, жана ошондой эле бүгүнкү келген мейманыбызга суроолоруңуздар болсо, 67 16 16 жана 67 17 17 телефондору аркылуу биз менен байланышсаңыздар болот. Биз болсо сиздер менен ар дайым түз эфир аркылуу байланышта болобуз. Мына, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү теманы уктуңуздар. Биздин мейманыбыз мына Калык Барктабасович Мамбетакунов, кыргыз азиздер жана дүлөөлөр коомунун төрагасы келди. Биздин жана сиздердин суроолорго жооп берүүгө даяр. Калык Барктабасович, саламатсызбы? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Доброе утро, уважаемые телезрители. Доброе утро, дорогие телезрители. Еще раз студия «Замана» начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас по традиции социологический опрос. У нас в гостях президент Кыргызского общества слепых и глухих Мамбетакунов Калык Барктабасович. И сегодня мы поговорим о проблемах, о достижениях и о том, что же нужно сделать для того, чтобы улучшить жизнь и вообще благосостояние наших граждан общества слепых и глухих. Что ж, начинаем наш прямой эфир. Мы напоминаем наши телефоны 67 16 16, 67 17 17. Звоните к нам, мы будем рады ответить на все ваши вопросы. Мына, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин телефонду жаңы эле уктуңуздар. Сиздер бул маселе эч качан кайдыгер калтырбайт болуш керек деген ойдобуз. Демек, программага активдүү катышып, балким сиздер кандайдыр бир сунуштарды бересиздер, жардам бергиңиздер келет, баарын телефон аркылуу чала берсеңиздер болот. Биз болсо программабызды баштайбыз. Калык агай, мына ушул сиз жетектеп аткан коом бир топтон бери баягы белгилүү, коомчулук үчүн белгилүү дегендей, бирок биздин телекөрүүчүлөрүбүз үчүн дагы бир жолу бул коом кандай түзүлгөн, кимдерди камтыйт, эмне деген маселелерди чечет, бир кыскача маалымат берүү менен баштасак артык баш болбос. Сөз сизде. Рахмат. Кыргыз азиздер жана дүлөөлөр коому бул өкмөттүк эмес коомдук уюм. Ушундай дал келип атат. Ушу үстүбүздөгү ноябрь айынын 25-инде биздин кыргыз азиздер жана дүлөөлөр коомуна 68 жыл толот. Бүгүнкү күндө коомдун мүчөлөрү 9000 адам, мунун ичинен 5300-ü көз көрбөгөн, көзү начар адамдар, алардын ичинен 2200 адам көздөрү такыр көрбөгөн азиз адамдар. Андан тышкары 3700 дүлөй адамдар биздин коомго мүчө болуп эсептелишет. Коомдун ар бир райондо, ар бир шаарда өзүнүн баштапкы уюмдары бар. Мындай баштапкы уюмдардын саны 56 баштапкы уюмубуз, 3 область аралык башкармабыз турат. Андан тышкары жоопкерчилиги чектелген 11 үйрөтүү өндүрүштүк ишканабыз. Мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша иштей ала турган майыптарга жумуш беребиз. Анан Ысык көлдүн жээгинде өзүбүздүн орбита пансионатыбыз, Бишкек шаарында республикалык адистештирилген китепканабыз бар. Калык Барктабасович, вот хотелось бы узнать, сколько вообще вот на сегодняшний день, какова численность, да, вот вашего общества, сколько вообще вот какова занятость вот ваших членов вашего общества? Членами Кыргызского общества слепых и глухих состоят всего 9000 человек. Это самое крупное неправительственное общественное объединение инвалидов. Из них 5300 человек это незрячие, в том числе 2200 человек совершенно, или мы научно выражаемся, тотально незрячие граждане Кыргызской республики, и 3700 инвалидов по слуху. Занятость
Сегодня в 11 обществ с ограниченной ответственностью учебно-производственных предприятий нашего общества трудится всего лишь 810 человек. И то они не в полной мере загружены работой. После развала Советского Союза у нас очень тяжелые времена наступили. Никак после этого выправляться не можем. Надо бы людям дать работу, в отличие от цивилизованных стран. Инвалиды государства СНГ должны работать, плюс к той получаемой мизерной пенсии они должны еще что-то зарабатывать, чтобы содержать себя, воспитывать детей, учить своих детей. Но, к сожалению, трудозанятость очень на низком уровне, порядка 10-15% тоже задействованы, только задействованный производственно-технический потенциал нашего общества. Баркыт Аббасович, вот хотелось бы узнать, есть ли ваше представительство в регионах и сколько таких представительств? Кыргызское общество слепых и глухих – это самая структурно крепкая неправительственная организация инвалидов. Мы имеем во всех районах и городах нашей страны свои первичные организации, их 56, то есть мы расположены во всех районах и городах нашей страны. Кроме этого у нас действует 3 межобластных организации нашего общества, 11 обществ с ограниченной ответственностью учебно-производственных предприятий и на берегу озера Иссык-Куль свой ведомственный пансионат, и здесь в городе Бишкек специализированная республиканская библиотека для незрячих и глухих граждан. Все это находится на балансе нашего общества. Калыктар Аббасович, мына азыр сөзүңүздө жаңы эле өтө орчундуу проблеманы айттыңыз. Бул ошол жаратылыштан же болбосо ар кандай себептен улам майып болуп калган адамдарды ишке орноштуруу деген чоң маселе. Азыр биз сиздер менен чогуу ошо бир сюжетке күбө болсок, мына ушул ишканалар тууралуу биздин чыгармачыл топ сюжет даярдаган, ошону чогуу көрөлү дагы, андан кийин сөзүбүздү уласак. Жакшы болот. Бишкек шаарындагы номер 1 окуу өндүрүштүк жайында союз мезгилинде миңдеген жумушчулар иштеп, продукциялар коңшу мамлекеттерге экспорттолчу. Союздун таркашы өлкөдөгү экономикалык кырдаал аларга дагы терс таасирин тийгизди. Бир эле мисал, мындан 5 жыл мурун ишканада 250 жумушчунун орду бар болсо, азыркы күндө алардын 180нин гана жумуш орду сакталып калган. В основном я на щетках работаю. Ошентип иштеп жаткандар үчүн туруктуу иш жок. Эгер мекеме уюмдардан заказдар түшсө, иш болот, болбосо үйлөрүндө отурган. Анткени коомдун алдында иштеп жаткан өндүрүш окуу жайларынын бардыгы тең мамлекеттин заказы менен иштешчү. Демек иш дайыма болуп, эмгек акылар учурунда берилип келген. Акыркы жылдарда мамлекеттен заказдар түшпөгөндүктөн ишканадагы абал бүгүнкүдөй болуп отурат. Жаңыдан токтом чыкты, өкмөт жактан бизге ушундай көбүнчө көңүл бурулсун деп, бул заказ боюнча. Эми ушу ишине атабыз ушуга, что мына Миноборонадан, анан Минобразованиядан, Минздравтан балким ушундай госзаказ ачылып калса, анда уже биз конкретно жанакы заказ боюнча, өкмөттүн заказ боюнча иштейбиз да, ошо ишенебиз да. Тилек Алиев номер 1 окуу өндүрүштүк жайындагы клубду жетектейт. Мурдагы жылдары клубда 15тен ашык кружок иштесе, азыр 3 гана калган. Демек ишканадагы кырдаал клубдун ишине дагы терс таасирин тийгизген. Бүт эмебиз, аспаптарыбыз илгерки 80-жылга чейин сатып алынган да бияка. Ошондон бери музыкалык аспаптар. Такыр бит эскирип, ошентсе дагы биз өзүбүз өз колубуз менен ремонттоп, эптеп-септеп, мурун операторубуз болчу штатный. Азыр өзүбүз эле, өз колубуз. Мына мен өзүм лично ушу колум келишинче зымдарын байлап, чырмаштырып эле, бирдем-кесирдем кылып эле эптеп иштетип атабыз. Анан мен айтайын деген бир эмем бар эле, бир каалоом бар эле. Өткөн октябрь эмеде, өткөн жылы октябрь айында предвыборный кампанияда ушу жака бир топ депутаттар келишкен, кандидаттар. Бир топтор келип, ушунда бир кээ бирлөр жардам берип кетишкен, краска берип, кээ бирлөр мо детский площадка ашылып, майда-чайда жакшы эле жардам берип кетишти. Анан бир урматтуу депутатыбыз Салымбеков
аябай жакшы бизге сөз сүйлөп, жакшы мамиле кылып бизге ушу жакшы бизге үмүт кылып кетти да, ушу бир жакшы аспап алып берем деп. Анан мен билбейм, бирок ушу урматтуу депутат мүмкүн жумуштары кыйналып, жумуштары көп болуп, ушу бизге эмес жетпей атабы, ушу колу жетпей атабы, убактысы жетпей атабы бизге. Бирок биз ошо урматтуу депутатты дагы эле күтүп атабыз, ушу эметкен обещать эткен ушу эмесин, жардамын. Ушу бир музыкалуу аспапты алып берем деди эле, ошо азыркыга чейин күтүп атабыз. Акыл Амдылдаева, Жаныш Саманчиев, Жайнагүл Темиркулова, Замана студиясы. Мына калык барактабыз жаңы эле мына чогуу күбө болдук. Өзгөчө ушундай майып адамдарды балким өтө сапаттуу продукция чыгара албашы мүмкүн, бирок бул сөзсүз коом үчүн керектүү нерсе. Алар өздөрүн өзү камсыз кылыш үчүн. Мына өтө чоң проблемалар бар экендигин билдик. Мына сиз ушул коомдун төрагасы катары ушул проблемаларды чечип, чындап эле өкмөттүк болобу, башка заказдар дайыма келип туруп, алар иш менен өзүн өзү камсыз кылыш үчүн эмне маселелерди чечиш керек деп эсептейсиз? Азыр эле ушу номер 1 Бишкектеги ишканабыздын директору Токтонбек Рахманов айтып кетпедиби? Жумушсуз бүгүнкү күндө биздин майыптардын турмуш абалы оңолуп кетет деп эч ким айта албайбыз да. Себеби биз совет бийлигинин кезинде да иштечүбүз. Азыркы күндөрдө ого бетер көбүрөөк иш болушу керек. Турмуштун деңгээлин көрүп атасыздар жалпы. Биз көп жерлерге кайрылып атабыз. Азыр жаңы өкмөттө биздин кайрылуубуз жатат. Жаңы токтомдун долбоорун бердик. Ушу майыптарды колдош боюнча ушул токтомду азыр өкмөттө министрликтер дагы макулдашуудан өткөрүп атат. Буюрса, эми жаңы бийлик жаңыча мамиле кылабы деп ойлоп атабыз. Себеби биз былтыр ушу жаңы мыйзамдын долбоорун өкмөткө өткөрүп берсек, себеби биздин тиги парламентке закон чыгаруу демилгеси бизде жок да, ошол үчүн өкмөт аркылуу чыксак, каражат жагы өтө эле аз деп туруп ал токтом четке кагылып калды эле. Андан азыр кайра муну август айынан бери өткөрдүк, азыр күтүп жатабыз. Андан тышкары бу жакынкы эле октябрь айында жаңы премьер-министрибиз Феликс Шаршембаевич Куулов 5-6 министрликке тапшырма бериптир. Өзүңөргө керектүү жанагы матрас, одеял, шейшептерди, атайынча жумушчулар кие турган кийимдерди, мээлейлерди, аркан, сууга кыла турган эмелер бар, жана шлангтар бар, эшик терезелерди жасайбыз. Ошонун баардыгын ушу кыргыз азиздер жана дүлөөлөр коомуна заказ бергиле. Майыптар жумуштуу болсун деген экен. Эми мунун биринчи жыйынтыгы деп ойлойбуз. Көчөлү ушу биринчи ишканабыздан Коргоо министрлигинен 270 000 сомдук продукцияга тендерди утуп алдык. Түштүктөгү үйрөтүү өндүрүштүү ишканабыз бар, директору Эргешев Турдомат. Булар дагы аракет кылып атат. 278 000 тендерлик комиссияга документтерди өткөргөн экен. Ушундай болуп келсе эле майыптар иш менен камсыз болуп кетет эле да. Анан муну дагы калган министрликтер ушу премьер-министрдин тапшырмасына өтө кунт коюу менен мамиле кылыштары керек да. Анан ушул жерден бир кошумча суроо да калып калды. Мына ал эми мамлекеттик өкмөт тарабынан жасалчу нерсе. Анан бизде кийинки убакта жеке ишкерлер, жеке ишканалар дагы өнүгүп атат да. Мына ошолор балким кайрымдуулук иретинде сиздер менен иш жүргүзүшү мүмкүнбү? Сиздер коом аркылуу аларга кайрылган учурларыңыздар болуп жатабы бул маселе боюнча? Биз баягы илгерки 90-жылдардын башында эле алабал катуулуу болуп кеткенден баштап эле ар кайсы жеке ишкерлерге, депутаттарга, ар кайсы уюмдарга кайрылып келатабыз. Биздин уюмдардын баардыгы жерлерде кайрылышат. Эмнегедир ушу 92-95 жылдарда дурусураак жардам беришкен бул жеке ишкерлер. Ана бу 90-жылдардын аяктары, бу 2000 жыл, мына 5 жыл өтүп баратат. Эмнегедир колдору катуу болуп калдыбы же мүмкүнчүлүктөрү жок болуп калдыбы? Эмнегедир мындай сезилерлик жардам тилекке каршы болбой жатат. Андан тышкары эң начар жери ушу жууркан матрастарды майып адамдар тиккенге, чыгарганга жеңил да. Себеби муну мурдатан бери биздин майыптар чыгарып көнүп алган. Эми кээ бир фирмалар жашырын түрүндө уюшуп алып, бир ишканалардын подвалдарында, бир үйлөрдү арендага алып туруп, ошол жерде биздин майып адамдар тиге турган продукцияларды чыгарып туруп, бизге
оор шарттар түзүп, атаандаш болуп, арзан баалар менен сатып атат. Алар мамлекетке салык да төлөбөйт экен, социалдык фонддун салыгын да төлөбөйт экен. Алардын продукциясынын сапаты да начар. Бирок элдин материалдык абалы ушундай экен, эмне начар болсо дагы арзандыгына карап ала берип, биздин продукциялар өтпөй калган күндөр көп да. Муну текшериш керек экен да өкмөттүк уюмдар. Эми дагы бир сюжет даярдаган биздин чыгармачыл топ. Бул дагы ушул биз бүгүнкү сөз кылып аткан адамдардын ал акыбалынын дагы бир жагын чагылдырат. Талай Ажыкулов медициналык орто билим берүү окуу жайында билим алган студенттердин бири. Биз менен болгон кездешүүдө буга чейин учкуч болуп иштегендигин, акыркы 3 жылдан бери көзү көрбөй калгандыгын айтты. Кырсык деген каш менен кабактын ортосунда дегендей, Таалай кокусунан нервине суук тийгизип алып, такыр көрбөй калган. Ошентип үй бүлөсү эки уулун багуунун аракетин көргөн жигитибиз экинчи билим алуунун аракетин көрүүдө. Бизге мисалы кыйын окуганда ошодокиге карабай мугалимдердин аракети аябай жакшы да, что бүт баарын доходчиво, доступно и на высшем уровне баары жакшы берилет. Профессор Доолбек Алымкулов көзү ажиз балдарга сабак берген окутуучулардын бири. Медицина боюнча начар көргөн балдардын колу күчтүү болот. Күчү алдын ичип эле күч эмес, ал сезгич болот. Ошон үчүн булардан абдан жакшы массажисттер чыгат. Республикалык Дүлөй жана Азиздер коомунун жолдомосу менен окуп жатышкан балдар бул жерден 1 жыл 10 ай билим алышат. Азыркы күндө 2 курста 20 бала билим алууда. Медициналык орто билим берүү окуу жайынын директору Айнагүл Макешова аларды окутуп гана тем болбостон иш орундары менен камсыз кылууга да аракет көрүшөрүн магамдады. Что ж, вот мы посмотрели сюжет. Калык Барктабасович, вот хотелось бы узнать, действительно у нас, вот вы сейчас говорите, тяжелая, да, ситуация вот, в отношении трудоустройства, в отношении занятости инвалидов. И все-таки вот если сравнить, значит, в отношении вот с нашими соседями, да, вообще как это устроено в международном сообществе? И вот в каком положении, допустим, наши соседи, вот Россия, наши, вот Казахстан, Узбекистан, хотелось бы вот услышать. В зависимости от уровня экономического развития каждой страны, на таком же уровне находится развитие неправительственных организаций инвалидов в той или иной стране. Если сказать по Российской Федерации, это крупная страна в системе СНГ. Здесь сегодня в Российской Федерации проживают 11 миллионов инвалидов, из них 270 тысяч незрячих граждан. Но с приходом к власти Путина Владимира Владимировича здесь резко изменено отношение к инвалидам. Вот они уже который год не платят никаких налогов для казны страны и в то же время получает ежегодно безвозмездно от государственного бюджета для сохранения рабочих мест, для развития культуры, информационного обеспечения, строительства жилья, получает более 2 миллионов долларов безвозмездно ежегодно. Если сравнить с Украиной, тоже после прихода к власти Ющенко, здесь тоже изменено, у них раньше положение было тяжелое, а начиная с 2005 года тоже госбюджет начали им выделять порядка 1,5 миллиона долларов безвозмездно. Такая же маленькая страна, как Литва, с 1992 года обществу слепых и глухих ежегодно выделяют порядка 1 миллиона 400 тысяч долларов. Естественно, из трудностей в Кыргызской республике нам все время отказывают. То сейчас нам не выделяется ни рубля, вот, начиная с 1991 года, на выплату заработной платы, на закупку сырьевых материалов, транспортных средств, технологических оборудований, на строительство, на ремонт учебно-производственных предприятий не выделяется ни одного сома. Если бы в будущем экономика Кыргызстана поднимется, хотя бы нашему обществу государство выделяло порядка 200 или 300
тысяч долларов, было бы намного нам легче. А так мы находимся и при советской власти, сейчас тем не менее находимся на полном хозяйственном расчете и на самофинансировании. И, конечно, когда я говорю, из числа работающих 78% это инвалиды, только 22% зрячие товарищи, это водители, бухгалтера, охранники, подсобные рабочие, вот они только зрячие люди. И, конечно, если коллектив состоит от порядка 78% из числа инвалидов, там введение новой технологии, новых продукций, когда и дополнительно отсутствуют средства, очень сложно. Бактабасович, вот наверняка у вас есть какой-то свой фонд развития, и я думаю, что сегодня в нашей стране очень много меценатов. Может быть, вы назовете свои телефоны, и вот наши меценаты все-таки смогут как-то пополнять ваш фонд и оказывать вам содействие вот в решении тех или иных финансовых проблем. Большое спасибо, хороший вопрос. Я уже выше сказал, что у нас 56 первичных организаций есть, 11 учебно-производственных предприятий, 3 межобластных организаций. Они в свою очередь по месту расположения они обращаются к спонсорам, кто-то помогает, но их очень, к сожалению, мало. Ну а в центральном аппарате нашего общества я назову два телефона: 24 47 60 и 24 42 34. Если по этим телефонам обращаться, мы бы рады любой помощи, конечно. Мы еще раз напомним телефоны 24 47 60, 24 42 34. Это телефоны для тех, кто пожелает оказать спонсорскую помощь, и вообще, может быть, какие-то деловые вот предложения будут об открытии, может быть, каких-то дополнительных предприятий. И, конечно же, вот мне хочется задать следующий вопрос. Вот в системе вашего общества действуют производственные предприятия. Как они сегодня работают? Какие экономические и финансовые взаимоотношения центрального правления с этими производственными предприятиями? В 1997 году парламентом страны принят новый гражданский кодекс, где определены формы собственности. И мы, конечно, в 1999 году на своем 15-м съезде приняли соответствующее постановление о приведении в соответствие гражданским кодексом наших предприятий, нашей собственности. Таким образом, после этого у нас все учебно-производственные предприятия преобразованы в общество с ограниченной ответственностью. Таким образом, что все здания, сооружения наших предприятий это принадлежит к единственному учредителю, это Кыргызскому обществу слепых и глухих, а остальные транспортные средства, технологическое оборудование, что имеется на складах, сырье, материалы, готовую продукцию, какие средства на счету в кассе, это все передано безвозмездно в собственность каждого трудового коллектива. И, конечно, они сами уже определяют, что здесь скрывать. Такое трудное время, они сдают в аренду производственные цеха, сдают аренду, в аренду сдают транспортные средства и технологическое оборудование. Иногда бывало трудно реализовали часть автотранспорта и некоторые технологические оборудования, но все это они должны согласовать на расширенном заседании администрации, профсоюзного комитета и бюро первичных организаций Кыргызского общества слепых и глухих. Почему они должны сдавать в аренду или реализовать, есть ли в этом необходимость, за какую цену можно сдать в аренду или реализовать. Они сообща решать, мы просто в порядке для контроля этот вопрос держим под контролем. А почему здания и сооружения мы взяли на собственность всего Кыргызского общества слепых и глухих? Мы прекрасно понимаем, что сегодня экономическое состояние и государства, и самого нашего общества таково, что мы не можем построить новые здания, сооружения. Поэтому мы хотим беречь, чтобы ни под каким видом наша собственность не ушла на сторону. Если даже какой-то нерадивый директор сдаст или под залог
какой-то банк и получит кредит, потом вовремя не сможет расплачиваться этим кредитом, а банк же заберет это здание, сооружение. Поэтому мы здесь большой на основании закона поставили тормоз, что директор не имеет права поставить в залог или реализовать здание, сооружение этого трудового коллектива. Оно принадлежит в целом кыргызскому обществу слепых и глухих. Калкбарак Табасович, мына бул жерден дагы бир суроо пайда болуп атат да. Жана сиз орус тилинде жооп берип жатып айтпадыңызбы? Башка мамлекеттерге, ушундай майып адамдарга өтө бир топ эле жакшы иштер жүргүзүлүп, жакшы каралып аттыр да. Анан жанагы иш менен камсыз кылуудан сырткары азыркы кыргыз өкмөтү эмне маселелерди чечиши керек деп эсептейсиз? Сиздердин коом биздин ошо кыргыз бийлигинин алдына эмне конкреттүү проблемаларды коюп жана чечилишин күтүп жатат? Биздин азыр жаңы бийликтин астында, жаңы өкмөттүн астында койгон 3-4 негизги маселелерибиз бар да. Маселелер өтө көп. Бирок анын баарын айта бергенде мамлекеттин шартын биз да түшүнүп атпайбызбы? Биздин эң коюп аткан негизги маселелерибиз бүгүнкү күнгө керек дегендерибиз жанагы мамлекеттик заказдарды биздин ишканаларга берсе, майыптар жумуш менен камсыз болуп, айлыктарды тапканга мүмкүнчүлүк болот да. Бул биринчи маселе болуп атат. Экинчи маселе жанагы жеке жеңилдиктерди күчүндө калтырыш керек. Азыр тиги Россия Федерациясынын үлгүсүндө жанагы натуралдык жеке жеңилдиктер жана коммуналдык услугаларды, автобус, микроавтобус, троллейбустарда жүрүүлөрдү дарылоо бааларын, ысык суу, муздак суу, телефондордун акыларын арзандатыш боюнча сөз болуп атпайбы? Россия ушунун баарын акча беребиз деп акчага которуп жатышат. Мен ушу өтүнүчүм ушуну бүгүнкү күнгө чейин кандай деңгээлде, натуралдык деңгээлде калса ошондой эле калтырыш керек да. Себеби бюджетте акча жок. Биздин коркконубуз акчага которуп коюп, анан жарым жылдан кийин бюджетте акча жок калды, анан отура тургула, күтө тургула десе, майыптардын алабалы өтө эле оордоп кетет да. Анан биз жана өкмөт көтөргөн жаңы токтомдун долбоорунда дагы ушул маселе каралган. Ушу жеке жеңилдиктерди кайра көбөйтүп, тереңдетип туруп күчүндө калтырыш керек. Эч качан жана монетизация тартибине өткөрбөш керек да. Андан кийинки эң негизги маселебиз бул турак жай үйлөрүн куруу. Бизге совет бийлигинин кезинде дагы, совет бийлиги урап калгандан кийин дагы бүт турак жайдын баарын жана өзүбүздүн ишканаларды биз өзүбүздүн акчалар менен куруп келгенбиз. Бул жерде мамлекеттин 1 сомдук, 1 рубльдык салымы жок да. Анан азыр абалыбыз кыйын болгондон кийин турак жай кура албай калдык. 94-жылы акыркы жолу биги Жал микрорайонунда үй курдук, андан бери кура албай атабыз. Мен быйылкы жылдын январь айынан бери мына ноябрь айы болуп калды, чуркап жүрөм. Мэриянын астынан жер бөлүп бергиле, bir 135 1 комнаталык квартира салайын. Өкмөткө кайрылып атам, акча бөлүп бергиле, bir 3 жылдын ичинде бүтүрүп майыптарды киргизип алайын деп. Бирок маселе толук кандуу аягына чейин чече албай бүгүн ар жак бер жакка чуркап жүрүп атам. Буюрса бул маселени дагы чечебиз го деген ишеним бар. Себеби жанагы ипотечный кредит дегенге же өздөрүнчө үй салып алып турганга бүгүн көзү азиз дүлөй адамдардын эч мүмкүнчүлүгү жок. Бул боюнча мамлекет ушул жолу чоң бир кадам шилтеп, мамлекеттин эсебинен үй салып бериштерге мен ойлойм да милдеттүү. Биз буга чейин мамлекетке үй бергиле, үй салгыла, ишкана салып бергиле деп мына 68 жылдын ичинде кенедей да кыйнаганыбыз жок. Бүгүн бийликтер ушуну ойлонуп бир мамлекеттин эсебинен жардам бериштери керек. Доктор Аббасович, вот прежде чем задать следующий вопрос, наши журналисты побывали вот в интернате для слепых и слабовидящих. Я хочу предложить вашему вниманию этот сюжет, а потом поговорим, значит, на эту тему. Школа-интернат существует с 1939 года и за всю свою историю выпустила не одно поколение детей слепых или слабовидящих. Выпускники этой школы 80% поступают в столичные вузы и получают высшее образование и зачастую с красным дипломом. Но сегодня школа-интернат испытывает трудности материальные, как и все обычные школы. Только отличается тем, что эти дети нуждаются в большем внимании и большей заботе. В данный момент на 2005 и на 2006 учебный год 205 детей обучаются по списку, но многие дети сейчас находятся то на операции, то на лечении, и сейчас на сегодняшний день 197 учащихся. Из них
Есть дети слепые, тотально слепые и слабовидящие дети. Это тотально слепые, которые обучаются по системе Брайля. Это точно рельефный шрифт. А слабовидящие – это те учащиеся, которые они обучаются по плоскому шрифту, то есть эти буквы, они увеличенные. Вот эти учебники называются учебники для слабовидящих учащихся. Многие в этом интернате начинают свою учебную жизнь, являясь слепыми, и заканчивают его уже зрячими, так как там они не только учатся, но и проходят обследование, получают лечение и благодаря Республиканскому центру микрохирургии проводят операции на глаза. Я могу, вы знаете, сказать, что дети очень способные, дети очень умные дети, и это говорит о той педагогической деятельности, которую коллектив этот педагога, они дают действительно очень хорошие, прочные знания. Но эти знания, они в дальнейшем, им только идет, вы знаете, на плюс. И многие наши выпускники приходят, которые обучаются в высших учебных заведениях, 80% поступает в высшие учебные заведения. Это на общих основаниях республиканского тестирования. И в основном поступают на бюджеты. Это Славянский университет, Национальный университет, БГУ, вот такие дети. У нас дети сами, которые закончили, тоже здесь работают у нас. У нас есть очень много и писателей, и юристы, и математики, экономисты, и литераторы, и педагоги, очень много. Многие дети там с врожденными заболеваниями, а есть и те, у кого приобретенное. Акбар вследствие аварии потерял не только родителей, но и зрение. И с тех пор обучение проходит в этой школе. Эти дети ничем не отличаются от обычных, если только чуть-чуть, своей серьезностью и задумчивым взглядом. Свой недостаток природа компенсирует тем, что у этих детей сильнее развиты те чувства, которые у обычных людей притуплены или отсутствуют. Они относятся к жизни серьезнее, чем обычные люди. Возможно, поэтому они с таким рвением поглощают те знания, которые им дает учитель, чтобы потом принести пользу миру и доказать всему человечеству, что они не инвалиды, а полноценные люди. Виктория Евсеенкова, Рустам Байхамбаев, Джейнагуль Тимиркулова, студия «Замана». Ну что ж, вот мы посмотрели, значит, каково состояние интерната. И логический вопрос. То есть государство не выделяет деньги на развитие производства. А выделяются ли деньги на образование инвалидов? И если выделяется, в каком размере? И вообще, в каком состоянии сегодня финансирование этой статьи? До 2003 года Кыргызская республика была единственная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей в городе Бишкек. Только что мы сюжет вместе посмотрели. Но в связи после развала Советского Союза в южных регионах, а именно на территории Баткенской, Джалалабадской, Ошских областей очень много незрячих детей. Они раньше приезжали в эту школу, здесь учились, часть учились в школах Андижана, Намангана, то есть на территории Узбекистана. Но в последнее время, начиная с 90-х годов, Узбекистан не стал принимать. Материальное состояние народа Кыргызстана ухудшилось, из-за этого они не могли своих незрячих, слабовидящих детей привезти на учебу в город Бишкек, и они оставались дома, поэтому мне пришлось в течение 6-7 лет бегать, чтобы для южных 3 областей открывать в городе Ош свою школу-интернат для незрячих, слабовидящих детей. И благодаря постановлению правительства Кыргызской республики в 2003 году открыта такая школа, там директор, такая грамотная, динамичная женщина сейчас руководит. Я думаю, со временем этот вопрос должен решиться. Правительство выделяет средства и на эту школу, на Бишкекскую, и на Ошскую школу, на проведение ремонтных работ, на приобретение учебных пособий. Я думаю, этот вопрос тоже в какой-то мере легче должно быть. И в продолжении, тоже сюжет посмотрели, при Кыргызской государственной медицинской академии в 2001 году открыли специальное отделение для незрячих массажистов. Уже 3 выпуска состоялось. Сегодня в республике трудится 35 незрячих
юноши и девушки с профессией массажистов. И в данное время дальше учатся. Я благодарен и правительству, и Министерству здравоохранения и образования, и ректорату медакадемии. Такого учебного заведения в странах Центральной Азии, к сожалению, нет. А наши незрячие есть какая-то возможность получить профессии. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сөздү уландаттардын алдында мен сиздерге ушул коомдун телефонун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетмекмин. 24 47 60 24 42 34. Өзгөчө мына ушул коомго жардам бергиси келген биздин ишкерлер болобу, жөн граждандар болобу, ушу телефон аркылуу кайрылсаңыздар, өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды, ой пикирлер, сунуштарыңыздарды берсеңиздер болот. Жаңы эле мектеп жөнүндө сөз болуп атты эле, мына биздин телекөрүүчүлөрдөн дагы Осмон Кулова деген телекөрүүчүбүз Бишкек шаарына мындай деген суроо менен кайрылып атат. Сиздерде мектеп жашындагы балдар үчүн мектеп барбы дейт. Ага барып иштесек болобу деген суроону коюп атат. Шарттары кандай, эмгек маянасы кандай, адреси каякта деген суроону коюп атат да. Анан ошо мектеп тууралуу да маалымат бере кетсеңиз. Эми эмгек маянасы, жыргатарлык эмгек маянасы жок, билесиздер, жалпы эле билим берүү системасында айлыктар аз эмеспи. Бул Бишкектеги мектеп жанагы курулуш техникуму бар эмеспи? Табачная фабрика деп коебуз, ошонун жанында турат. Кулатова 37 адреси. Директору Урсеитова Галима Намановна. Ушу кишиге кайрылыштарыңыздар керек. Эгерде ошол мектептин талабына жооп бере ала тургандай болсоңуздар, билим деңгээлиңиздер жакшы болсо, ал киши жумушка алыш коюшту ошол киши чечет да. Анан ушул жерден дагы бир экинчи суроо пайда болуп атат да, Калыкбарк Табасович. Мына сиз айттыңыз, өзгөчө айыл жергесиндеги майыптар да бар да. Бишкек шаарында кичине шарт бар экен. Кичине иштесе болот, мектептер бар балдар үчүн. Анан айылдагы ошо көзүнөн, кулагынан майып болгондор үчүн эмне шарттар бар? Же болбосо эчтекеси жокпу такыр? Мен быйыл кызмат абалым боюнча ушу 2 апрелден 9 сентябрга чейин Кыргызстандын бир 70-75% аймагын кыдырып чыгып, майыптар менен кезиктик, ошол райондун акимдери менен, шаардын жетекчилери, ар кандай кызматкерлери менен майыптардын кезигүүсүн уюштуруп келдим. Эми бул шаарларда, жа сиз айткандай, Бишкек шаары, Жалалабад шаары, Ош шаары дегендей бул шаарларда кичине шарт бар. Бул шарттагы өтө жетишсиз, бирок эми алыскы райондордун шарттары өтө эле оор. Себеби ал жерде жанагыдай биздин адистештирилген ишканаларыбыз жок. Ал адистештирилген ишканалар Жалалабадта, Кара Сууда, Ошто, Караколдо, бул Москва районунун Садовый айылында, Кант, Токмок шаарында, анан Бишкекте эле да. Демек, тиги Талас областында бир ишканабыз жок. Нарын областында, Баткен областтарында бир да ишканаларыбыз жок да. Анан айыл жердеги азиз көз азиздер, начар көргөн адамдар, кулак укпаган, тили сүйлөбөгөн адамдардын турмуштары өтө эле оор. Жанагы жер үлүшүнө жер берилген аларга, бирок эми өзү майып болгондон кийин ошол жерди иштешти албай жатышат. Эми ал боюнча майыптар өздөрү иштете албай атат деп күнөө коюш туура эмес. Себеби дени сак адамдар айыл жерде өздөрүнүн жерлерин учурунда айдап, учурунда үрөнсе, учурунда түшүмүн жыйнап ала албай жатканда майыптардын абалы өтө эле оор болуп атат. Ушул боюнча дагы мен жанагы өкмөткө берген токтомдун долбоорунда айткам, ушул жерге сугат суулардын акысын бекер кылып бергиле, ошо майыптарга катталган жердин үлүшүнө, ошол жердин салыктарынан бошотуп койгула. Анан кийин жер айдоо кезинде, жыйноо кезинде айыл өкмөттөрүн милдеттендиргиле, ошолор жардам берсин, арзаныраак айдатып, арзаныраак түшүмүн жыйнатканга деп. Анан кээ бирөөсүнүн 1-2 үйү, 1-2 жылкысы, 5-10 кою бар экен. Эми булар дагы жайыттарда 3кө бөлүп алышкан турбайбы? Токой чарбасынын жайыты, айыл өкмөтүнүн жайыты, анан жана коруктардын жайыты деп, ар ким өзүнчө баасын алат экен. Ушу жайытка чыгарган малдар үчүн дагы майыптар эң эле аз акча төлөсө, булардын материалдык жактарынын көтөрүлгөнүнө да дурус болот эле. Рахмат. Вот хотелось бы задать еще такой вопрос. Вы вот говорили, значит, о тех предприятиях, о тех, значит, зданиях, объектах, которые находятся, да, на вашем балансе. Вот, и все знают, что вот объекты отдыха, расположенные на Иссык-Куле, продаются. А вот у вас раньше на берегу озера Иссык-Куль был пансионат.
теперь этот пансионат работает или нет? И вообще, есть ли он у вас вот на вашем балансе? И пользуются ли вот инвалиды услугами этого объекта? В селе Бостере Исыкульского района у нас находится и действует пансионат «Орбита». Этому пансионату в этом году 10 июня исполнилось уже 38 лет. Конечно, приходом нового состава правительства каждый раз охотники появляются прихватизировать этот наш единственный объект. И каждый раз мне приходится заново петь песню, чтобы защитить этот пансионат «Орбита». Я иногда и стыжу их, говорю, вы имеете совесть, это единственная зона отдыха для незрячих, для Так вы, может быть, группы назовете граждан. конкретные фамилии, кто теперь пытается прихватизировать? Ну, они уже ушли, но вот раза три вот такой был наступательный момент, но мы защитились. Сегодня он расположен на 132 койко-места. Но в основном этот наш объект действует от силы в году месяц и 20 дней активно. Начиная с 1 июля и где-то до 20 августа. У нас таких условий, как в других пансионатах, домах отдыха, тем более сейчас, таких, конечно, нет. У нас туалетная комната находится на улице, умывальные тоже на улице, коттеджи четырехместные. И, конечно, полностью эксплуатировать не можем, хотя самая дешевая путевка за сутки 250 сом у нас для посторонних мы продаем, а для своих членов общества, для инвалидов, 150 или 100 сом за сутки мы реализуем. Конечно, этот объект, оздоровительный объект, нам не приносит прибыли. Мы постоянно находимся на убытке, потому что если мы инвалидам путевки продали за 100 или за 150 сом, конечно, мы должны эту разницу закрывать за счет стоимости, реализованной чужим посторонним людям. А посторонние люди к нам приходят в последний момент, когда все дома отдыха, все высокоцивилизованные эти зоны отдыха заполнятся, там места не будут. Тогда, раз приехали в Исыкуль, надо отдохнуть хоть где бы, вот они только тогда к нам приходят, тоже их количество мало. Мы надеемся, что все-таки сейчас наш эфир смотрят многие бизнесмены, предприниматели. И специально для вас я хочу напомнить еще раз телефоны общества для слепых и глухих 24 47 60, 24 42 34. И мы надеемся, что после нашего эфира найдутся те, которые захотят привести в порядок вот вашу зону отдыха, сделать ее достойной, вполне современной и с хорошими условиями. Еще раз телефоны 24 47 60, 24 42 34. Ушул телефондар аркылуу урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу биздин бир топ ишкерлерибиз бар деп айтып жүрөбүз. Эгер чындап эле кайрымдуу болгулары келсе, ушул сиздерге сөзсүз жардамга кайрылышы керек. Мына биздин телекөрүүчүлөрдөн сизге көп суроолор келип атат. Ошол майыптардан да келип атат. Мисалы үчүн Бишкек шаарынан Эрназарова Кайниса деген экинчи группадагы майып пенсионер экен. Бишкекте жана сиз жаңы эле айтып өттүңүз эле, Бишкекте майыптарга көңүл буруу абдан жакшы дейт. Ал эми алыс кайрылдагы майып балдарга көңүл буруу начар дейт. Мисалы тектен өтүү үчүн өтө көп справка, документтерди талап кылынат. Ошолорду жеңилдетүүгө болобу дейт. Бир жеңилирээк болсо деген дейт. Өзү майып болсо да документ чогултуп жүрсө дегендей суроолор өтөт да. Медициналык, социалдык эксперттик комиссия бар республикада. Көз боюнча Раиса Жапарова деген жакшынакай врач эже иштейт. Ушул иши менен иш кылабыз. Эми булардын өзүнүн тартиби бар экен. Бул МСЭКти дагы бир саламаттык сактоо министрлигине баш ийишти, бир эмгек жана социалдык коргоо министрлигине баш ийиштиришти. Ишинин ары бери түрткүлөп атып, эми азыр эмгек жана социалдык коргоо министрлигине бекитип коюшту. Ушул маселени мен дагы көтөргөм. Себеби ар жыл сайын же 2 жылда бирден кайрадан комиссиядан өтүп туруш керек да. Ал майыптар үчүн өтө кыйын. Ошончо кагаздарды топтош керек, бир шаардан бир шаарга барыш керек, расходдор керек. Анан ушул боюнча дагы маселени көтөрдүк эле, бирок эмнегедир ушул маселе чечилбей атат да. Анан дагы бир суроо Дүйшөнбек дейт. Бишкек шаарынан көз боюнча 3-группадагы майып экен. Коомдун мүчөсүмүн дейт. Мамлекет тарабынан мурда
жеңилдиктер бир топ эле, мисалы жол кире боюнча. Азыр мисалы үчүн маршруткалар бизди такыр эле салбай эле кетет дейт. Транспорттун жеңилдигин жандандырсак болобу, кантип ишке ашырабыз дейт. Ушул боюнча иштеп атсаңыз. Туура айтып атат. Мурда бул поездда жүргөндө, учактарда, самолеттордо учканда, мисалы үчүн Ош менен Бишкек учуп келген кездерде, ошол билеттин акысынын 50% төлөнөр эле да. Азыр ушунун баары жок калды. Анан жанагы көчөдөгү мамлекеттик транспорт азайгандан кийин эл ташуучу, азыр жанагы кичинекей жеңил микроавтобустар жайнап кетти. Алар биздин инвалидтерди тилдеп, шылдың кылып, колундагы мүчөлүк билеттерин ыргытып, тытып, ушундай абалга келип атат да. Анан ушул боюнча мен дагы эмгек жана социалдык коргоо министрлигинде сүйлөштүк, мэрияда сүйлөштүк. Азыр буюрса ушул маселе жанагы бизге киргизген токтомго да киргиздик. Азыр ушу чоң шаарларда жанагы жүрүү билеттерин, проездные билети деп койчу элек го, ошондойду кайрадан жандандыралы деп атабыз. Ошондо жанагы автобустарда, троллейбустарда, анан ушу микроавтобустарда майыптар, анын ичинен биринчи топтогу майып өзүнүн жетелеп жүргөн адамы менен бекер жүргөнгө шарт түзүлсүн деп көтөрүп атабыз азыр. Эми жаңылыктук, эгерде ошентип биздин маршрут айдаган адамдар ушундай майып адамга мамиле жасаса, анда эмне деп айтышты дагы билбейбиз. Бул адамгерчилик деген, адамдык деген сапаттын кайда калгандыгын бир чети көрсөтүп турат да. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир сюжетке сиздердин көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Бул дагы ошол көз боюнча, кулак боюнча майыптардын жашоо турмушунун дагы бир жагдайын сүрөттөмөкчү. Еще до победы я нигде не играл до апреля, когда в Монако был организован Китепкана 1971-жылы ишке берилген. Бүгүнкү күндө фонддо 41 миң китеп бар. Китепкананын директору Жумабай Исмаилов аларды финансылык каржылоо коом тарабынан каржыланып келгендигин айтып, 5 түр боюнча маалымат алууга мүмкүнчүлүк бар экендигин билдирди. Кадимки эл пайдалангандай плоскопечатный деп коет китеп, брайль шрифт менен жазылган китеп, аны жана азиз адамдар манжалардын учу менен окуп эметишкен китептерде. И калган 3 түрү аудио китеп деп коет. Ал деген үн менен магнитный носительдерге жазылган. Илгери мурунку заманда катушка деп койчу, андан кийин чыккандары кассета, жана азыркы заманга жараша лазерный дисктерде жазылган китептерибиз бар. Андан тышкары бул жерде рельефно-графический пособие деп коет. Ал деген ар кандай мындай көз менен адамдар көрө албаган нерселерди мындай выпуклый кылып туруп штамп менен жасалган. Анан багы бала кезинен эч нерсени көрбөгөн адамдар ошону колу менен кармалап сезип көрүп, ошол нерсе жөнүндө өзүнүн бир представлениясын эмейт эткенге атайын чыгарылат да. Китепкананын мектеп окуучуларынан баштап студенттер, ал түгүл 70-80 жашка чыккан окурмандары бар. Бирок алардын суранычы көпчүлүк учурларда аткарылбай калат. Анткени акыркы 15 жылдан бери жаңы куралдары алынып келинген эмес. Россиядан журналдар келет, бирок орус тилинде болгондуктан кыргыз тилиндеги окурмандарга кыйыныраак болуп калууда. Өзүбүздүн китеп чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анткени могу кошуна Казахстан, Өзбекстан, Россия, Украина, Прибалтика мамлекеттеринде баарын эле ушундай азиздер, дүлөөлөр коомунун өзүлөрүнүн типографиялары бар, бизде жок. Кыргыз тилинде башка мамлекетте андай китептерди биз заказ бере албайбыз. Бул бир. Экинчиден, кеңири пайдалана турган могу азиздердин арасында аудио китеп деп коет, ал үн менен жазылган китептерде. Бирок аны жаздырыш үчүн студия керек, өзүнчө дикторлорго төлөш керек. Андай каражат жок. Азыркы күндө биз кадимки эле могу бытовой магнитофондорго аракет кылып жаздырып, элге кызыккан керектүү китептерин чыгарганга аракет кылып атабыз да. Дагы бир маселе, китепкананын өзүнүн жайгашкан орду, ал көп кабаттуу үйлөрдүн подвалында орун алгандыктан жапыс, экинчиден ичи тар. Бул жерде нымдуулук өзгөчө могу жай жаз учурунда аябай
деңгейі көтеріліп кетеді. Ауа вентиляциясы жоқ болғандықтан оор. Анын үстүнө сантехнический эмелердин баары ушу жер менен өтөт. Кээде жарылып кетет, трубалары суу агып, китептерди кээде каптап кеткен учурлар болуп калат. Өзүңөр көрүп тургандай, тетиги тамдын боорлору саланчак деген балекет болот экен. Ошондон штукатуркасы оңдолгонуна, ремонт болгонуна где-то 4-5 жылдай эле болду. Бирок баары кайра эле жарылып, эмеси куюлуп, штукатуркасы урап атат кайра. Китепкананын жетекчилиги айрым тоскоолдуктарга карабай өздөрүнүн иштерин мүмкүнчүлүктөрүнүн болушунча аткарып келишет. Мында айрым атуулдардын суроосун орундатып, алар сураган китептерди үйлөрүнө чейин алып баруу колго алынган. Биз менен болгон кездешүүдө азиз атуулдарыбыз Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык ар бир атуул маалымат менен камсыз болууга укугу бар экендигин айтышты. Андыктан өнүккөн мамлекеттердей болуп, алардын муктаждыгы 10-20 жылдан кийин болсо да орундалат деген ишеничте туралы. Акыл Амдулдаева, Жаныс Саманчиев, Нургүл Кубатбекова, Замана студиясы. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жаңы эле дагы бир багыттагы маселени көрдүк. Демек, бул маалымат алуу укугун чындап эле аткарылышы керек. Китапкананын акыбалын дагы көрдүк. Демек, аткарылышы, чечилишин талап кылган маселе көп. Эми сиздер көп телефон чалдыңыздар. Биз сиздерге суроо койгонбуз, ага ар түрдүү оюңуздарды айттыңыздар. Мен азыр Бакыт Сейитбаев, биздин социологко сөз бермекчимин. Урматтуу замандаштар, мына ошентип кайрымдуу бололу деген темадагы социологиялык иликтөөбүздү жыйынтыктай келсек, биз респонденттерибизге төмөнкүдөй суроо менен кайрылганбыз. Көрүү жана угуу жагынан майып адамдарга мамлекет тарабынан кандай камкордук көрүү керек деп эсептейсиз деген сурообуз менен. Ушуга байланыштуу респонденттер төмөнкү пикирлери менен өздөрүнүн сунуштарын айтышты. Албетте, биринчиден дейт, бул мамлекет тарабынан азыркы учурда, мурунку учурдан бери эле гуманитардык жактан жардам көрсөтүп, ар кандай түрдөгү мүмкүн болушунча материалдык жактан жана моралдык жактан ушул көзү боюнча азиз жана угуу боюнча майып адамдарга көңүл бургандыгын четке кагууга болбойт дейт. Албетте, бул мамлекет тарабынан мүмкүн болушунча жардамдарды көрсөтүп жатышат, бирок ошого карабастан азыркы учурда дагы көп нерселерге муктаж дейт. Бул биринчиден мамлекет тарабынан ушул майыптарга биринчи кезекте эмнеге муктаж экендигин изилдеп, иликтеп туруп, ишти алып баруу зарыл дейт. Бул майыптык албетте азыркы учурда өтө кейиштүү нерсе, ал турга биздин өлкөбүздө майыптарга гана эмес, буту колу соо адамдарга дагы жашоо турмушта кыйынчылыктар өтө көп дейт. Бирок ошого карабастан майып адамдарга көбүрөөк көңүл бурууда, бул алардын жашоо турмушунда социалдык абалындагы жеңилдиктерди берүү зарыл дейт. Жеңилдиктерди алуу үчүн врачтык экспертизадан өтүүдө дагы өзүнүн жолдорунда жеңилдетүү зарыл дейт. Өзгөчө айыл жерлериндеги кичинекей балдар, көзү көрбөй жана укпай калган абалда ошол боюнча жүрө беришип, Бишкекке келип өтүү керек экендигин түшүндүрүшүп, көптөгөн документтер даярдоо менен тоскоолдуктар болуп жатат деп айтышат дейт. Ушуларга көбүрөөк тоскоолдук болбош үчүн дагы өзүнчө бир жеңилдик ыкмаларды ойлоп чыгарсак жакшы болот эле дейт. Бул албетте мыйзамдык ченемдерге барып такала турган нерсе дейт. Ушул азыркы учурдагы майыптардын азиздиктер жана дүлөйлөрдүн абалын жеңилдетиш үчүн аларды иш менен камсыз кылуу жагына да орчундуу көңүл буруу керек дейт. Аларды иш менен камсыз кылуу үчүн айыл жерлеринде аларга материалдык жактан каражаттар табуу үчүн жердик фонддордо, мамлекеттин фондусунан арзаныраак баада арендага жер үлүштөрдү ушул коомдорго бөлүп берип, алардан иштетилген каражаттарды пайдаланууга дагы мүмкүнчүлүк түзүп берсек жакшы болот эле дейт. Андан сырткары дагы биздин республикабыздын борборунда иштеп жаткан ушул майыптардын өздөрүнүн ишканаларына мамлекет тарабынан дотацияны бөлүп, материалдык, финансылык жактан каражаттар менен камсыз кылып, жана ошондой эле алар чыгарган продукцияга заказдарды кабыл алуу, алардын продукциясын сатууга көмөк көрсөтүү өзгөчө мааниге ээ дейт. Албетте, жалпысынан алганда ушу респонденттерибиздин пикирлери абдан туура, көйгөйлүү маселелерди чагылдырып кетти. Мына азыр дагы ушул респонденттерибиздин пикирлерине ылайык дагы ушу суроо жооп
бөлүктөрү боюнча дагы иликтөө улантылмакчы. Бул жөнүндө дагы ушул респонденттердин пикирине биздин бүгүнкү келген мейманыбызда кандай көз караш бар экен, ал жөнүндө өзүңүздөр угуп көрүп билсеңиздер болот. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен бүгүн 1 саат бою мамлекетибиз үчүн өтө маанилүү болгон, негизги адам да биздин мамлекет үчүнчү, адам үчүн камкордук көрүш керек экен деген темада биз ушу тубаса болобу, жар кандай себептен болобу, көзүнөн жана кулагынан майып болуп калган адамдар тууралуу биз сөз кылдык. Көптөгөн маселелер бар экендигин билдик, чечилишин талап кылат. Албетте өкмөт тарабынан чечилчү маселе, анан баарыбыз дагы кайрымдуу биз ак пейил болушубуз керек экендигин дагы бир жолу көрдүк. Калыгаба сизге болсо чоң рахмат. Далай ушундай акыбалга туш болуп калган адамдардын ал абалын жакшыртуу боюнча далай иштерде аракет кылып атасыздар. Ошол ишиңиздер ийгилик болсун демекчибиз. Ну что ж, дорогие телезрители, вот и незаметно прошел целый час нашего прямого эфира, который был посвящен обществу слепых и глухих Кыргызстана. И у нас в студии был Мамбетакунов Калык Барктабасович. Огромное вам спасибо. Мы хотим пожелать вам успехов. Надеемся, что наш эфир все-таки поможет в продвижении ваших и в решении ваших определенных вопросов, проблем. Вот. А нашим телезрителям мы еще раз хотим напомнить телефон 24 47 60 24 42 34. Это телефоны, по которым вы можете обращаться в общество слепых и глухих со своими предложениями, со своей спонсорской помощью. И мы надеемся, что наши меценаты нас слышат, видят и отзовутся на наши просьбы и предложения. А тем временем студия «Замана» свой прямой эфир завершает. Мы хотим пожелать всем крепкого здоровья, успехов. И еще раз хотим сказать, будьте милосердны, будьте заботливы и внимательны, ибо каждый из нас достоин жить в хороших и в добрых условиях. Всего хорошего вам. Студия «Замана» свою работу продолжает. Саламатта калыңыздар.